Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Мен Токтогул атындагы номер 24 жалпы орто билим берүүчү мектебинин математика мугалими Сыдыкова Али Абдыразаковна. 9-класстар үчүн алгебра сабагы. Сабактын темасы бирдей аргументтүү тригонометриялык функциялардын арасындагы катнаштар. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта силер тригонометриялык функциялардын биринин берилген мааниси боюнча калгандарынын маанилерин табууну үйрөнөсүңөр жана мисалдарды аткара аласыңар. Тригонометриялык функциялардын касиеттерин мисалдарда колдоно аласыңар. Өз алдынча иштөөгө, мисалдарды туура, так аткарууга багыт аласыңар. Анда бүгүнкү сабакка байланыштуу болгон таяныч билимдерди кайталап эске түшүрүп алсак. Силер мурунку сабакта тригонометриялык функциялардын касиеттерин окуп үйрөнгөнсүңөр. Тригонометриялык функциялардын касиеттерине ылайык косинус альфа биринчи жана төртүнчү чейректе оң маанини, ал эми экинчи жана үчүнчү чейректе терс маанини кабыл алат. Ал эми синус альфа бул биринчи жана экинчи чейректерде оң мааниге, ал эми үчүнчү жана төртүнчү чейректерде терс мааниге ээ болот. Тангенс альфа жана котангенс альфа функциялары биринчи жана үчүнчү чейректерде оң мааниге, ал эми экинчи жана төртүнчү чейректерде терс мааниге ээ болорун силер билесиңер. Тик бурчтуу координаталар системасында борбору анын башталышында жаткан жана радиусу r барабар OA болгон айлананы алалы. OA радиусун альфа бурчуна буруудан OB радиусу алынат. Аныктама боюнча альфа бурчунун синусу b чекитинин ординатасынын радиуска болгон катышын берет. Ал эми альфа бурчунун косинусу b чекитинин абсциссасынын радиуска болгон катышына барабар. Мындан y барабар r көбөйтүү синус альфа, x барабар r көбөйтүү косинус альфа экендигин алабыз. Берилген айлананын теңдемеси x квадрат плюс y квадрат барабар r квадрат түрүндө болот. B чекити ал айланада жаткандыктан анын координаталары айлананын теңдемесин канааттандырат. Ошондуктан r көбөйтүү косинус альфанын квадраты плюс r көбөйтүү синус альфанын квадраты барабар r квадрат болот. Бул жерден r квадратка бөлүп берсек, анда синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 формуласын алабыз. Биринчи формула бирдей аргументтин синусу менен косинусунун арасындагы катнашты туюнтат. Тангенс жана котангенс функцияларынын аныктамаларын жана y барабар r көбөйтүү синус альфа, x барабар r көбөйтүү косинус альфаны эске алып, төмөнкүлөргө ээ болобуз. Тангенс альфа барабар аныктамасы боюнча y бөлүнгөн x-ка. Анда y-дин ордуна r көбөйтүү синус альфаны, x-дин ордуна r көбөйтүү косинус альфаны алып барып койсок, барабар синус альфа бөлүнгөн косинус альфаны берет. Ушул сыяктуу эле котангенс альфа барабар x бөлүнгөн y-ка. Анда барабар x-дин ордуна r көбөйтүү косинус альфаны, y-дин ордуна r көбөйтүү синус альфаны алып барып койсок, барабар косинус альфа бөлүнгөн синус альфа. Ошентип тангенс альфа барабар синус альфанын косинус альфага болгон катышына барабар. Экинчи формула котангенс альфа косинус альфанын синус альфага болгон катышына барабар экен. Бул үчүнчү формула. Экинчи формулада косинус альфа барабар эмес 0, үчүнчү формула синус альфа барабар эмес 0 болгон альфанын бардык маанилери үчүн орун алат. Бул биринчи, экинчи, үчүнчү формуланы негизги тригонометриялык теңдештиктер деп аташат. Алардын жардамы менен бирдей аргументтүү тригонометриялык функциялардын арасындагы катнашты туюндуруучу башка формулаларды алууга болот. Мисалы, экинчи жана үчүнчү формулалардан тангенс альфа көбөйтүү котангенс альфа барабар 1 төртүнчү барабардыгына ээ болобуз. Тангенс альфа көбөйтүү котангенс альфа барабар, тангенс альфа бул синустун косинуска болгон катышына барабар, котангенс альфа косинустун синуска болгон катышына барабар. Буларды көбөйтсөк барабар 1. Негизги тригонометриялык теңдештиктерден бирдей аргументке ээ болушкан косинус жана тангенс функцияларынын, ошондой эле синус жана котангенс функцияларынын
арасындагы катнашты туюндуруучу формулаларды да чыгарууга болот. Биринчи формуланын эки жагын тең косинус квадрат альфага бөлсөк, төмөнкү теңдештик келип чыгат. Синус квадрат альфа бөлүнгөн косинус квадрат альфа кошуу 1 барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Мындан синустун косинуска болгон катышы тангенске барабар экендигин билесиңер. Анда тангенс квадрат альфа плюс 1 барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Бешинчи формула. Ушул сыяктуу эле котангенс квадрат альфа плюс 1 барабар 1 бөлүнгөн синус квадрат альфа. Алтынчы формуланы алууга болот. Бул формулалар тригонометриялык функциялардын биринин берилген мааниси боюнча калгандарынын маанисин табууга мүмкүндүк берет. Анда буларга мисал карасак, косинус альфа 13-төн 12-ге барабар жана альфа 0-дон чоң пи бөлүнгөн 2-ден кичине болсо, синус альфаны, тангенс альфаны жана котангенс альфаны тапкыла. Бул жерде көрүп турганыңардай, альфа 0-дон чоң, бирок пи бөлүнгөн 2-ден кичине деген шарт берилип атат. Бул шарт биринчи чейректи билдирет. Демек, альфа биринчи чейректе бүтөт. Анда биринчи формула боюнча синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа барабар 1 болсо, анда бул жерден синус квадрат альфа барабар 1 минус косинус квадрат альфага. Синус квадрат альфа 1 минус косинус квадрат альфага барабар болсо, анда синус альфаны табуу үчүн биз тамырдан чыгаруу керек. Анда плюс минус тамыр астында деп жазып алдык. Себеби бул квадраттык темирде тамырдан оң жана терс сан чыгат. Биз бул синус альфа биринчи чейректе жайгашкандыктан шарт боюнча плюс белгисин алдык. Анда тамыр астында 1 минус 13-төн 12-нин квадраты барабар тамыр астында 1 минус 13-төн 12-нин квадраты 169-тан 144. Бирден кемитсек, тамыр астында 169-тан 25 барабар 13-төн 5-ке. Тангенс альфа барабар бул синустун косинуска болгон катышына. Анда синус альфа 13-төн 5-ке барабар ордуна коебуз, косинус альфа 13-төн 12-ге барабар. Бул бөлчөктү бөлүүнү аткарсак, барабар 12-ден 5 келип чыгат. Котангенс альфа барабар 4-чү формуладан 1 бөлүнгөн тангенс альфа келип чыгат. Анда 1 бөлүү тангенс альфанын ордуна 12-ден 5-ти койсок, барабар 2,5-тен 2 саны келип чыгат. Көрүп турганыңардай, синус альфа бул жерде 13-төн 5-ке барабар экен, тангенс альфа 12-ден 5-ке, котангенс альфа 2,5-тен 2-ге барабар. Номер 22. Альфа 0-дон чоң, пи бөлүнгөн 2-ден кичине шартын пайдаланып, төмөнкүлөрдү тапкыла. Азы косинус альфа барабар 0,8 болсо, синус альфаны. Анда биз дагы биринчи формуланы колдонобуз. Биринчи формуладан синус квадрат альфа барабар 1 минус косинус квадрат альфа келип чыгат. Анда синус квадрат альфа барабар 1 минус косинус альфа 0,8-ке барабар болгондуктан ордуна 0,8-тин квадратын коебуз. 0,8-тин квадраты 0,164, бирден кемитсек 0,136. Синус квадрат альфа 0,136-га барабар болсо, анда синус альфа барабар 0,6-га. Бул да биринчи чейрек болгондуктан оң маанисин кабыл алдык. Калгандары өз алдынча аткарасыңар. Номер 23 көнүгүү. Альфа 3π бөлүнгөн 2-ден 2πге чейин шартын пайдаланып төмөнкүлөрдү тапкыла. Тангенс альфа барабар 2 болсо, косинус альфаны, синус альфаны табыш керек. Анда биз 5-чи формуланы пайдаланабыз. Тангенс квадрат альфа плюс 1 барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Бул жерде тангенс альфа 2-ге барабар болгондуктан, тангенс квадрат альфанын ордуна 2-нин квадратын алып барып коебуз. 2-нин квадраты кошуу 1, барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфага. Анда 2-нин квадраты 4, 1-ди койсок 5. 5 барабар 1 бөлүнгөн косинус квадрат альфа. Бул жерден косинус квадрат альфаны таап алсак, барабар 5-тен 1-ге. Анда косинус альфа барабар тамыр астында 5-тен 1. Бул жерде биз плюс белгисин алдык. Себеби 3π бөлүнгөн 2-ден 2πге чейин 4-чү чейрек,
Косинус альфа 4-чү чейректе оң мааниге ээ болот. Синус альфаны тапсак, анда синус альфа барабар плюс минус тамырасында 1 минус косинус квадрат альфа. Анда косинус квадрат альфа 5-тен 1-ге барабар болгондуктан ордуна 5-тен 1-ди алып барып коебуз. 1 минус 5-тен 1 тамыр ичинде. Анда барабар минус тамырасында 5-тен 4. Синус альфа 4-чү чейректе терс маанини кабыл алат. Ошондуктан алдына минус белгисин коюп алдык. Минус тамырасында 5-тен 4. Бул 23-чү көнүгүүнүн калгандары да өз алдынча иштөөгө берилет. Анда бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма номер 24-чү көнүгүү, 23 менен 22-чи көнүгүүнүн калгандарын да өз алдынча аткарабыз. Саламатта болгула.